Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн имам Муслимдин сах китебинен баба сифат аллати юрафу биха фид дуnya ахлул жанна ва ахлун нар деген темага байланыштуу пайгамбарыбыздын хадистерин окуйбуз. Ал деген урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөдө эртең кыяматта тозок ээлеринин жана бейишке кире турган адамдардын кээ бир сыпаттарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадистеринде баяндап берген. Азыр жогоруда келе турган хадистерде кээ бир сыпаттар бар. Ал бейишке же тозокко кире турган адамдардын толук баардык сыпаттары эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бирлерин баяндаган. Бул хадисте азыр анча-мынчасын айтат, башка хадистерде да башка сыпаттар бар. Биз буга чейин эле бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө өтүп атканда өткөнбүз. Бейишке кандай адамдар кирет, бейишке кирген адамдардын сыпаттары кандай, ошондой эле тозокко кирген адамдардын сыпаттары кандай экен, буга чейин да өткөнбүз. Бүгүнкү иншалла Кудай кааласа толуктоо кошумча болуп саналат. Аят ибн Химар ал-Majashi'i деген сахаби айтат. Аят деген сахаби айтат. Анда Расул саллаллаху алейхи ва саллям зата яумин фи хутбатихи. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз элдерге ушинтип кайрылып хутба кылып мындай деди. Ала инна Rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma alimani yawmi hada. Чындыгында Раббим мага буйруду. О мусулмандар, силер билбеген нерсени бүгүн мага силерге үйрөтүүнү буйруду дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул хадистин башында эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын интизарлыгы, адамдарга таалим берүүдө, адамдарга жакшылыкты каалоодо, адамдар менен жакшылыкты бөлүшүүдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллах таала ошого буйруган. Пайгамбар айтат, жараткан мага үйрөттү, силерге жакшылыкты билбеген нерсеңерди үйрөтүп коюуну деди. Буга чейин билбеген маалыматтарыңар бар эле, буга чейин дин тууралуу билбеген кээ бир маселелер бар эле. Ошону жараткан силерге үйрөтүүнү, айтууну мага буйруду. Бүгүн ошону силерге айтып коеюн деди. Демек, бул жерден биз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүндө эч качан бир нерсени сактап, бекитип катып калган эмес да. Аллах таала пайгамбарларды негизи тандаганда, элдердин ишин алып чыкканда, ошол миссияны көтөрө ала турган, жүрөгүндө аманатка бекем, ошол нерсени элдерге жеткиликтүү түшүндүрүп бере ала турган адамдарды тандаган да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда кызыктар болгон. Ар дайым майда нерсени болсун, чоң нерсени болсун, айырмалык жок, динге байланыштуу, дүйнөгө байланыштуу нерсе болсун, ошону жеткирип берүүнү пайгамбар каалаган да. Жеткирип да берген. Сальман радиаллаху анху адашпасам айтат, пайгамбарыңар силерге баардык нерсени үйрөттү деп динсиз адамдардан, имансыздардын бири сураган да. Дегенде пайгамбарыбыз бизге ар бир нерсени үйрөткөн, жада калса ажатканага кирип тазаланып чыгып кеткенге чейин үйрөткөн деген да. Демек пайгамбарыбыз урматтуу мусулман бир туугандар бизге икир-чикир динге байланыштуу, жашоого байланыштуу нерсенин баарын үйрөткөн. Бул дүйнөдө кантип бактылуу болуш себептерин, эрежелердин фундаментин куруп берген. Ошондой эле акыретте да бактылуу болуп, жараткандын ыраазылыгына жетүүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп кеткен. Ошол маселелердин бирин пайгамбарыбыз айтат. Аллах таала айтты: "Куллу малин нахалту абдан халалун." Мен пендеме таза, адал ырыс кылып берген малдардын баардыгы пендем үчүн адал кылдым деди. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах таала бизге берген мал-мүлк эгер адал жол менен бизге келген болсо, туура жол менен келген болсо, өзүбүз пешине термеден таза жол менен тапкан болсок, Аллах ошол пенде берген ырыскын бизге пендесине өзүнө адал кылып берди да. Ошол нерседе Аллах таала береке берет иншалла. Ва инни халакту ибади хунафа. Аллах таала пайгамбарыбыз хадисинде улап айтат, Аллах таала мынтип: "Чындыгында мен пенделердин баардыгын хунафа деген сөз таза, мусулман, туура жолдо кылып жаратканмын" дейт. Аллах таала ар бир мусулманды туура кылып жараткан, туура жолдо болот, жүрөгүнө туура ишеничти, Кудайга болгон ишенич салып жараткан да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ар бир ымыркай төрөлгөндө мусулман фитратта таза болуп төрөлөт, Кудайга болгон туура ишенич болуп төрөлөт, жаратканды таанып төрөлөт, болгону кийин анын ата энеси дейт да. Же болбосо ата энеси болбосо туугандары, жакындары, же болбосо достор же башкалар, негизи ата эне. Же ал экөөнүн жөөткө айландырып коет деген. Тарбия берип ошондой адамдар болсо, ошол тарбияны берет деген. Ал же болбосо экөөнүн христиан кылып тарбия, экөөсү христиан деген тарбияны берип, христиан кылып чыгарат деген да. Же болбосо отко сыйынган мажуси кылып чыгарат. Аллах таала ар бир адамды мусулман кылып жараткан деген. Ушул нерседен биз билебиз, демек Аллах таала ар бир адам жаратканда жүрөгүндө Кудай жалгыз деген нерсе бар болчу да. Аллах таала Кур'ан Каримде айтат: Адамдын бир кезде белинден кыяматка чейин келе турган урпактарын алды дейт Аллах таала. Алып туруп,
өздөрүнө каршы өздөрүн күбө кылды деген да. Аласту би роббикум, силердин роббиңер эмесминби? Эй рухтар, эй адамдар, силердин жаратканыңар мен эмеспи дегенде бардыгы бала, ой Алла сенсиң деген да. Аллах Таала ошонун баардыгын күбө кылдым силерге. Кыяматта ошол сөзүңөрдөн кайтып кетпешиңер үчүн, эртең мойнуңарга албай койбошуңар үчүн Адам алейхисаламдын белинен Аллах Таала рухтар чыгарып айтып койгон да. Бирок ал нерсе менен жетиштүү болгон жок. Аллах Таала пайгамбарларды жиберди. Пайгамбарлар китептерди алып келди. Ошол нерсе менен Аллах Таала хужат тургузду. Куллухум ва иннахум ататхум шаятин фашталат ан динихим. Кийин адамдардын баардыгын мен иманда, туура жолдо жараткандан кийин шайтандар аларга келди дейт. Шайтандар аларга келип, аларды туура жолдон буруп кетти башка жактарга дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала айтат: "Ва харрамат алейхим ахлалту лахум." Жана ошондой эле мен аларга адал кылып берген нерсени шайтандар келип аларга арам кылып берди. Ва амаратум ан юшрику би ма ла муназзил бихи султана. Эч бир далили жок эле мага башка нерселер шерик кошконду үйрөттү шайтан, аларга шерик коштурду dedi. Ушул жерден урматтуу мусулман туугандар бир маселе. Демек адамдын дүйнөдөгү эң биринчи душманы шайтандар, шайтан дейт да. Аллах Таала Адам алейхисалам жаратты, периштерге барып сажда кыла, баш ийгиле, сый көрсөткүлө деди. Шайтан Аллах Таала оттон жаратты эле. Адамды Аллах Таала топурактан, ылайдан жаратты эле да. Шайтан ошол учурда көрүп, кантип күчтүү нерсе, күчсүз, алсыз нерсеге баш иймегиле, сажда кылмагыле, баш ийилип ошол нерсени сыйламагыле деп текеберленди да. Ошол күндөн тарта Аллах Таала шайтанды өзүнүн рахматынан кууп жиберди. Мына ушул күндөн баштап шайтан адамдын биринчи номер один душманы болуп калды. Кыяматка чейин келе турган душман. Урматтуу мусулман туугандар, бүгүн кээ бир адамдар бири-бирине душман болуп калышы мүмкүн. Жаңжалдашып кетет, касташып кетет, урушуп кетет. Кээ бир улуттар, кээ бир мамлекеттер душман болуп калышы мүмкүн. Бирок саналуу жылдардан кийин, саналуу убакыттан кийин душмандык кетет. Кайрадан достук пайда болот да. Ортодо мамиле болот, аласа береси болот, башка нерселер болот, душмандык кетип калат да. Бирок бир душмандык бар экен, кыяматка чейин түбөлүк болгон душмандык да. Эч качан бизден кетпейт. Ал шайтандын адам менен болгон душмандыгы. Шайтан, урматтуу мусулман туугандар, ушундай душман, эч качан уктабай турган душман да. Душманың уктап калат бир учурда, чарчайт, сага кастык кылып, душмандык кылып, зыян бергизи келет, бирок уктайт да. Мамлекеттердин ичинде кастык чыгып кеткен болсо дагы өзүнүн убактысы менен болот. Уруша турган учур болот, эс ала турган учур болот, тамактана турган учур болот, бири-бирин сыйлай турган учурлар болот да. Бирок шайтан ушундай нерсе экен. Ал эч качан уктабайт, күтпөй турган учур экен да. Шайтан, урматтуу мусулман туугандар, ушундай душман чоңду дагы, жашты дагы аябай турган душман экен да. Чоңго дагы кол салат, жашына дагы кол салат. Эркекке дагы кол салат, аялына дагы кол салат да. Тирүүзүнө дагы кол салып аракет кылат. Баарын адамдарды адаштырган аракетин кылат экен да. Өзү менен бирге түбөлүк бактысыздыкка алып кеткен аракетин көрөт. Демек, урматтуу мусулман туугандар, Аллах Таала азыр айткандай, адамдар менен баардыгын иманда, мусулман, жашнакай кылып жаратып койдум эле дейт да. Бирок кийин келип шайтандар аларды буруп азыр алып кетип калды. Бирөөсү мусулман болду, бирөөсү мусулман күнөөкөр болду, бирөөсү имансыз болду, бирөөсү дагы башка нерсе болду, бирөөсү жаратканды тааныды, берген нерселерин билди, жеди, ичти, Кудайдын бар экенин билди, бирок шайтандын азырыгына этишип кетти да, таанып кетти дейт. Андыктан, урматтуу мусулман туугандар, адам баласынын эң биринчи душманы жана айткандай шайтан экен да. Ошол душмандан этят болгону, дүйнөдөн кеткенге чейин ошондон карманган аракетин кылыш керек. Себеби, урматтуу мусулман туугандар, шайтанга Аллахтын каргышы болсун. Адамдын акыркы демине чейин азырган аракетин кылат да. Тирүүңдө азгырат, жаның чыгайын деп атканда да келип азгырат да. Эптеп сени тозокко кылып алып кеткен аракетин кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ кабарларында келет. Адам жан берер маалда келгенде, кыйынчылык болгон учурда, жаны чыгайын деген учурда өлүм мастыгы деген нерсе бар. Адам өлгөндө бир аз кыйналат өлүм учурунда. Суусайт дейт да. Кыйынчылык болот. Ошондо шайтан келет. Келип, эй паланча түкүнчө, каалайсың мен сага суу берейин, болгон Аллага капыр бол, мага ишен дейт да. Шайтан, демек, урматтуу мусулман туугандар, бизди акыркы мүнөткө чейин алып кеткен аракетин көрөт экен. Ошол шайтандан коргоон жолдорун Пайгамбар саллаллаху алейхи бизге үйрөтүп берди. Аллах Таала үйрөтүп берди. Кийинки алымдар көрсөтүп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи эң эле биринчиси. Күндөрүн биринен эки адам карап турса, пайгамбарыбыз эки адам бири-бири менен жаңжалдашып кетти. Бирөө сөктү, экинчиси сөктү, тилдешип, чырдашып кетти. Анан экинчисинин баягы адамдардын ачуусу келди. Ачуусу келгенде өңү кызарды, көзү кызарды, күрөө тамырлары бир аз шишип кетти.
Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, мен чындыгында азыр бир сөз билем, эгер ошол сөздү ушул айтканда ачуусу бир аз басаңдайт түшөт деди. Ал аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген сөз болчу. Аллах Таала Куранда айтат, эгер сени келип шайтан азырган болсо, анда фастаиз билла, Аллахтан корго сурагын деген да. Эң эле биринчи нерсе Аллахтан корго суроо. Экинчи урматтуу мусулман туугандар, иманда жүрүү, иман иштери менен бекем болуу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Байтул Хариб дейт, кароосуз калган үй, кулап калган үйгө шайтан келет деген да. Кайсы бир үйдө Куран окулбаса, ошол жерге шайтан кирет деген да. Демек, кайсы бир жүрөктө Курандын орду болбосо, шайтандын орду болуп калат да. Кайсы бир жүрөктө Куран болгон ишенич, бекемдик болбосо, шайтан болгон ишенич болуп калат. Кайсы бир жүрөктө Алла менен болгон мамиле бекем болбосо, демек, башка бирөө менен мамилеси бекемделип калат экен. Андыктан эң биринчи адам жүрөгүн, өзүн, динин бекем карманган аракетин көрүш керек. Ошондо шайтан келип зыян бере албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир учурларды баяндап берген. Эртең менен айтылып аткан өзүнчө бир дуалары бар, зикирлер, кечки учурда айтылган, ажатканага киргенде, тамак жегенде, үйгө киргенде ар биринде шайтандан алыс болуш үчүн пайгамбар мусулмандын коргоонун баардыгын баяндап берген. Эгер урматтуу мусулман туугандар, кайсы бир адамдын ыйманы ушундай болуп өсүп бекем болгон болсо, динин бекем карманган болсо, жаратканын бекем тааныган болсо, шайтан аны менен келип зыян бермек түгүл, артынан жүрө албай калат экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Умардын артынан Умар баскан жолдон шайтан баспайт деген. Умарды келип азгырат деген жок пайгамбарыбыз. Умарды азгыра албайт деп айткан жок да. Умар баскан жолдон шайтан баса албайт dedi. Себеби Умардын ушунчалык ыйманы тоодой өстү эле да. Умардын акыйкат тилинен чыгып турат болчу, чаңдай болду. Андыктан урматтуу мусулман туугандар, шайтан бардык адамдарды азгырат. Ошол азгырыктан сактануу жолун Аллах Таала бизге тапшырды. Ал жараткандын колдоосу менен болот экен да, иншалла. Wa inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап айтат. Чындыгында Аллах Таала пайгамбар келгенге чейин жер бетинде адамдарды бир сыра карады. Пайгамбар келгенге чейин Аллах Таала жерди карады. Карап ичинен арабтарды дагы, араб эмесин дагы Аллах Таала көрүп, ачуусу келди ошолорго дейт. Себеби пайгамбар келгенге чейин жер бетинде караңгылык каптап кетти эле. Адамдардын жүрөгү караңгылык менен таштай болуп калды эле, катып калды эле. Адамдар ушундай учурга, ушундай абалга келип калды эле, тирүүлөй өзүнүнөн пайда болгон кызын тирүүлөр ыйратып, чыркыратып жерге берген учурлар болуп калды кээ бир жерлерде. Пайгамбар келди, пайгамбар жарыктыкты алып келди, пайгамбар нурду алып келди, пайгамбар адамдарга бактылыктуу, жеңилдикти жашоону алып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала ошол учурда пайгамбар келгенге чейин жерди караса элдин көпчүлүгү бузулган. Илля бакая мин ахли китаб. Китеп ээлеринен болгон Иса алейхиссалам замандан бери туура динде кармап келген саналуу адамдар эле бар экен dedi. Ибрахим алейхиссалам таза динде келген саналуу адамдар бар экен, Аллах аларга ачууланган жок. Андан башкалардын баарын Аллахтын ачуусу келди. Себеби болуп көрбөгөндөй күнөөнүн баардыгын кылды. Болуп көрбөгөндөй жаратканга тоң моюнтуктар пайда болгон. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва кала иннама ба'афка лиябталик." Андан кийин пайгамбарыбызды Аллах Таала пайгамбар кылып жиберди. Эй Мухаммад, сени сынаш үчүн жибердим дейт. Пайгамбарыбыздын негизи ар бир пайгамбардын ошолордун катарында биздин пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келген максаттарынын бири адамдарга даават кылуу, Аллах Таала сыноо үчүн жиберген да. Кимди сынайт? Пайгамбарды сынаш үчүн. Дааватты кандай жеткирет? Ишти кандай аткарат? Биздикиндей эмес да. Бирөө иш чумчуган болсо үйгө барып таап шашпай эзе алып туруп кайра бүтүрүп андай эмес. Пайгамбарларга берилген иштерди уккандан кийин, берилгенден баштап пайгамбарлар өзгөргөн да. Аллах Таала пайгамбар дей Мухаммад, сен бүгүндөн баштап пайгамбар болдуң, даават кыл, мындай кыл деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күндөн баштап үммөттүн гамы, ичинде гам, ой, пландар менен, кайгы менен, капа менен бая өмүрүн өткөргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эл менен бөлүшүү, ошол күндөн тарта дейт алымдар пайгамбар тое жеген учурлар болгон эмес. Болгон, бирок күн сайын эмес да. Ошол күндөн тарта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кана уктап уйкуга тойгон учурлар болгон эмес. Биз уктай берип 8 саат уктайбыз, 10 саат уктайбыз, кой эртең выходной бир эзе алайынчы деп шашпай 12 саат уктаган күндөр болот да. Бирок пайгамбарыбыз бир аз эзе алат, кайра турат. Эс алганда адамдар эмне болду? Адамдар жашоосу кандай болду? Бейишке барабы, тозокко барабы, жашоо кандай болду деп кайгы бар эле ичинде, баягы муң бар эле да. Ошол нерсе менен пайгамбарыбызды Аллах Таала сынайын деп жибердим. Жана ошондой Мухаммад вабтали бик, сени менен адамдарды сынайм дейт. Адамдар сага кандай мамиле кылат?
Адамдар сага кандай жооп берет? Адамдар сенин алып келген динingди кандай кабыл алат? Сен себептүү адамдар сынайм ey Мухаммад dedi. Демек, урматтуу мусулман туугандар, Аллах Таала бизди пайгамбар аркылуу бизди сынайт. Пайгамбарга болгон мамилебиз менен сынайт. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мамиле кылуу, пайгамбарга болгон адеп, урмат жөнүндө мурда өткөнбүз. Демек, Аллах Таала бизди пайгамбар аркылуу сынайт. Пайгамбардын орду ар дайым бизде эмне болуш керек? Бийик ордунда болуш керек. Арабтарда ушундай бир сөз бар, алал айн ва рас деп коет. Көз алдыңдын баштын үстүндө сен дейт. Ушундай сыйда урматтасың деген да. Пайгамбардын орду бизде ушундай болуш керек, баштын үстүндө. Эч бир сөзү жерге түшпөш керек эле да өзү. Себеби Аллах Таала ошо пайгамбар менен кандай жооп берет болду экен булар? Алып келген нерсени ээрчиби же ээрчибейби? Жообу кандай болот деп сынаш үчүн жиберген. Ва анзалту алейки китабан ла ягсилул ма. Эй Мухаммад, сага ушундай китепти түшүрдүм, суу жууп кеткис китепти түшүрдүм дейт да. Куранды сага түшүрдүм. Жана ошондой эле ва наима тaqrahu наиман ва яқазан. Сен аны ойго учурда да, уктоо маалында да окуй турган китепти түшүрдүм деди. Бул деген урматтуу мусулман туугандар, Курандын бир артыкчылыгы да. Аллах Таала Куранды бул хадисте ушинтип сыпаттады, суу жуугус деди да. Суу жуугус нерсе болбойт. Суу келип ар дайым бүт нерсени жууп кетет. Бирок Курандын өкүмдөрүнө эчтеке өчүрө албайт деген маселе болчу. Сен аны ойго да уктооңда, уктап аткан учурда да окуйсуң ey Мухаммад дегени, ал деген Куранды Аллах Таала ушундай кылып сактап койгон, адамдардын көкүрөгүнөн кетпейт. Сенин көкүрөгүңөн кетпейт ey Мухаммад. Кыяматка чейин ал жок болбойт, эч ким аны ала албайт. Кетире албайт, өкүмдү өчүрө албайт деген сөз эле да. Кыяматтын астынан бир гана Аллах Таала кыямат жакында Курандын аяттарын баарын өзү көтөрүп кетет. Ага чейин кыяматта эч ким аракет болгонуна карабастан Куранды эч ким жокко чыгара албайт, жок да кыла албайт. Ва инналлаха амарани ан ухарриқа Курайшин. Аллах Таала мага буйруду дейт пайгамбарыбыз. Курайш пайгамбарга эң зыян берген, биринчи пайгамбарыбызга душмандык кылган уруулардын элдеринин бири болчу. Пайгамбарыбыздын өзүнүн жакындары болчу, туугандарынан чыккан жерлери болчу да. Аллах Таала мен буйруду, ошол Курайшка каршы турууну буйруду. Курайш менен күрөшүүнү буйруду дейт пайгамбарыбыз. Факулту я Рабб. Ошондо пайгамбар айтат, ey Алла, ey кожоюнум, эгер мен алар менен күрөшө турган болсом, изан яслагу раси фаядауhu хубзатан. Алар менин башымды нанды сындыргандай мен талкалап коет го ey Алла деди да. Бул учурда пайгамбар саллаллаху алейхи бир аз алсыз, колунда жок, сахабалардын колунда жок, даярдык жок, финансовый жагынан, башка жагынан бир аз алсыраак учур болчу да. Алла мен аларга каршы чыгып, алар менен күрөшө турган болсом, алар бизди тезирээк талкалап коет го Алла дейт пайгамбарыбыз. Аллах Таала пайгамбарларды эч качан калтырган эмес да. Ар дайым пайгамбарларга жардам берген. Пайгамбарларга жана ошондой эле мусулмандарга жардам берген. Аллах Таала айтат: "Истахрижум кама истахражук". Эй Мухаммад, алар сени жериңен кууп чыккандай, сен да аларды кууп чыктың дейт. Жана ошондой эле вагзухум нугзик, аларга каршы чык, өздөрүнө жараша мамиле кыл. Биз да жардам беребиз сага эй Мухаммад. Вабас жайшан набас хамсата мислаху. Сен аларга каршы бир аскер жибер. Мен аларга андан 5 эсе чоңун жиберем эй Мухаммад. Демек, урматтуу мусулман туугандар, Аллах Таала ыймандууларды ар дайым коргоп келген да. Мусулмандар тарыхта көбүнчө пайгамбардын учурунда жана пайгамбардын заманында көбүнчө мусулмандар алсыздыктан, финансовый жактын жоктугунан утулган эмес. Же ошондой көп болгондон жеңишке жетишкен эмес да. Биринчи кезекте жаратканга болгон табакелчилиги себептүү, жаратканга болгон таянычы себептүү, Аллахка болгон ишеничи себептүү, Аллахтын жардамы менен анан жеңишке жетишкен болчу да. Аллах Таала ар дайым пайгамбарга жардам берип келген, Бадыр согушунда да берген, башка учурларда берген. Ошол саякта айтып атат: "Эй Мухаммад, сен аларга чык болгону. Мен андайдан сеникиндей аскерден 5-өн жиберем, периштелерден болгон" деди. Жана ошондой эле "Ванфик фасатун фаса нунфик алейк", сен аларга Аллах жолунда сарптагын, жакшылыкка жумшагын, мал-мүлк, мен сага жумшайм эй Мухаммад. Демек, урматтуу мусулман, эгер байлык, мүлк, башка мал-мүлктүн берекелүү болушун кааласак, Аллах жолунда жумша дейт да. Аллах сага дагы толтуруп ордун жумшап берет, толтуруп берет. Себеби күн сайын 2 периште жарышалат деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бири я Алла, бергенге сен дагы бер, толуктап бер дейт да. Бербей койгонго Алла сен да бербей кой деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Вабас жайшан набат хамсата мисар" дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ахлу жаннат салас". 5 элер 3 түрлүү адамдар. Демек 5ке 3 түрлүү сыпаттуу адамдар келет. Биринчиси Зул Султан Муксит, эң эле биринчиси адилеттүү башчы падыша деди. 5ке кирген адамдардын бири
адилеттүү падыша, башчы. Урматтуу мусулман туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 сыпатты айтат. Үчөө тең башчыларга тийиштүү. Пайгамбар өзүнө тийиштүү болчу, пайгамбардан кийинки келген башчыларга, андан кийинки кыяматка чейин келе тургандар. Эң эле биринчи сыпаты адилеттүү падыша дейт. Качан ушул 3 сыпат адамда табылган болсо, элди өзүнө жакындатат. Эл менен болгон мамилеси оң болот да. Эл менен болгон ортосунда сүйүү, мухаббат пайда болот. Эң эле биринчи адилеттүүлүк деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсенин баардыгын өзүнүн башынан өткөргөн. Башынан практикада өзү көрсөтүп берген, андан таалим алган сахабалар, андан кийинкилер эл башкарган эл журт аталары ушул нерсени көрсөтүп берет. Күндөрдүн биринде урматтуу мусулман туугандар, Махсум мурза болгон бир аял оорулук кылып койду. Анан ал оору кадыр баркыбар, шарапаттуу ооруларына болуп саналат эле. Эгер ал аялдын ал учурда пайгамбардын заманында ошондой мыйзамдар бар эле. Эгер оорулук кылгандыгы тастыкталса, билинсе, өзүнүн бир өлчөмү бар, ошого жеткен болсо, демек анын жазасы колун кесиш керек эле. Анан баягы уруунун адамдары топтолушту, отурушту, аксакалдар, чоңдору, биздин уруудан болгон аялдын колу кезилген болсо, бул бизге болгон эмне? Көбө деди. Намыс, уяттуулук деген каякта болот? Биздин уруудан бирөөнүн колу кесилеби, шермендечилик деп. Андан көрүп пайгамбарга барып ортого бирөөнү салайлы, ортого түшөлү, ошол жазадан сактап калайлы. Ар кандай отурду, бирок пайгамбардын астына барып ушул нерсени сураганга ким батынат? Кимдин духу жетет, кимдин күчү жетет деди. Ойлошуп, отурду, кеңешти, бири-бири менен кеңешип, машвара кылды. Андан кийин отурушуп, пайгамбардын сүймөнчүгү болгон Усама ибн Заид деген сахаба болчу. Пайгамбарыбыз өзүнүн неберелерин жакшы көргөндөй Усаманы жакшы көрөт болчу да. Бир жагына Хасанды же Хусейнди отургузса, экинчи жагына Усаманы отургузат болчу да. Ошону жиберели, ошол бир болсо ошол чечет, ортого түшөт деди. Пайгамбарга барып айтканга ошонун гана колунан келет, духу жетет деди. Анан Усаманы көндүрүштү да пайгамбарга жиберишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурду, Усама кирип келди. Я Расулулла, ушундай иш болуп тур, мындай деген баягы окуяны айтты. Ошол жазаны Я Расулулла мындай кылып токтотуп же башка бир нерсе кылбайлыбы деген маселени көтөрдү пайгамбарга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дароо ушундай ачуусу келди да. Ачуусу келип болуп, пайгамбардын ачуусу келген дароо бетинен билинет болчу. Өңү кызарып, көздөрү кызарып, бир аз өзгөрүп кетет эле да. Эй Усама дейт. Аллахтын жазаларынан болгон бир жазаны токтоткону, ортого түшкөнү келдиң бе Усама деген да. Валлахи Аллахтын атынан ант ичип айтам, касам ичип айтам, ал аял эмес. Мухаммадтын кызы Фатима дейт. Өзүнүн кызын айтып атат пайгамбар. Мухаммадтын кызы Фатима урук кылган, анын да колун кесмегилем деген да. Демек бул пайгамбардын адилеттүүлүгү болчу. Кайсы бир учурда бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарыбыз сапты тегизип атып эмне кылды? Чыгып таягы менен бир аз ичиң тартып, ичине сайып койду да. Я Расулулла, ичим ортуп койдуңуз деди. Мен да сиздин ичиңизди бир ортуп алайын. Ичим ортуп койдуңуз деди. Пайгамбарыбыз курсагын ачты да, ичин ачты дагы, ма мына жыга таякты ал, мен сени саягандай, мен сайда өчүң ал деди да. Адилеттүүлүктөн ушундай болгон да. Баягы киши дароо пайгамбардын ичин кучактап, өпкүлөп баштады. Я Расулулла, менин ушул денем сиздин берекелүү денеңизге тийген болчу, Я Расулулла. Эртең кыяматта бир пайдасы тийсин деди да. Пайгамбарды эмне үчүн жакшы көргөн? Пайгамбарда ушул сыпат бар болчу да. Адилеттүү болчу да. Меники деп бөлгөн эмес да. Баарына бирдей караган болчу. Мусулманга дагы, мусулман эмес, ыймансыз да өзүнүн ордун берди. Укугун берген болчу. Экинчисин айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мутасаддикун, колу ачык падыша деди да. Демек башчы, лидер адилеттүү болуш керек, экинчиси колу ачык болгон жакшы. Канчалык колу ачык болсо, элдер ошончолук аны жакшы көрөт. Негизи эле бир эле башчы эмес, ата. Любой жерде, ар кандай бир жерде ишкана башчысы колдон келсе, кол ачыктык кылыш керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык кол ачык болгон да. Пайгамбарыбыз сахабалар айтат, пайгамбарыбыз бир нерсе суралбасын, жок деп айтып болчу деген да. Бизден келип бирөө сураса, таксир өзүм кичине керек эле дейсиз да. Өзүндө бир аз жетпейт эле, кычалып болбочу, капа болбочу деп коет. Пайгамбарда жок болсо да берет болчу да. Акыркысын берет эле. Пайгамбар өзү ушундай эле үй бүлөнү ушун тарбиялаган болчу аялдарын. Күндөрдүн биринде Айшенин өзүнүн үйүнө эшик тык такылдап келди. Чыкса, бир аял, эки кичинекей кыз менен келди. Тилемчилик кылып, жей турган нерсе жок, барып дуана деп коет эле мурда, билесиңерби? Дуаналар ушинтип үй тыкылдатып келип бир нерсе сурайт эле. Жегенге айла жок, сурайт. Пайгамбардын эшигинин үйү тыкылдады, Айшенин өзү чыкты. Чыкса, баягылар сурап келди тамак. Айшенин үйгө кирсе, жок, эчтеке жок экен. Болгон 3 курма бар экен. Пайгамбардын үйүндө 3 эле курма бар экен. Тонна запас азык жок. Курмадан 3 бар экен. Айшаны өзү алып чыкты да 3-өн тең баягы аялга берди.
Пайгамбар өзү ошондой болгон аялдарын ушинтип тарбиялаган болчу да. Үйгө кирип 3 эле курма берген кой ушуну обедке жеп алайын, кечке жеп сактап койбоду да өзүнөчү. Кой берейин ошолорго деди. Анан чыгып каразаба аял бирөөнү өзү алды. Биринчи бирөөсүн бир кызына берди. Экинчисин экинчи кызына берди. Үчүнчүсүн эми оозуна салайын деди. Кызы бирөө жеп койду, экинчиси жеп койду. Бечара кыздар апасынын оозун карап отурат, колун карап отурат да. Мээримдүү эне экен да. Чыдабай кетти. Бөлдү экиге, экөөнө берип койду, ачка кылды. Демек, урматтуу мусулман туугандар, кол ачык ар дайым элди өзүнө тарткан сыпаттардын бири. Өзгөчө башчы, өзгөчө жоопкер адам ушундай болуш керек. Үчүнчү сыпатын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: муаффак. Демек, зу муксит жана ошондой эле мутасаддык ва муаффак ар дайым жакшылыктын үстүндө жүргөн башчы деди. Эгер кайсы бир адамда ушул 3 сыпат бар болсо, адилеттүү болсо, кол ачык болсо адама, анан үчүнчүсү ар дайым жакшылыктын үстүндө жүргөн болсо деди. Ошол адам бештик сыпаттардын бири. Пайгамбарыбыз ар дайым жакшылыктын үстүндө болгон. Пайгамбардын жана айткандай сахабалар жакшылыктын үстүндө болгон. Умар радиаллаху анху, урматтуу мусулман туугандар, пайгамбардан кийин Абу Бакыр алды. Мусулмандарды башкарды, карады. Абу Бакыр 2,5 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй мусулмандарга кызмат кылды, ислам динине ушунчалык кызмат кылып кетти. Кээ бир кабарларда келет. Бир алдымдар боло берет дейт, бир алдымдар андай кабар мындай алсызыраак дейт. Умар радиаллаху анху Абу Бакырдын кээ бир иштерин кылган ушинтип айтат эле: Абу Бакыр, өзүңдөн кийинки келген адамдарды кыйнадың дейт эле да. Ал деген сенден кийин келген башчыга кыйын болот эми деген. Сен ушундай иш кылып койдуң, кийинки адам аны кыла албай кыйналат деген да. Демек, пайгамбардын таалимин алган адамдар ушундай болгон да. Күндөрдүн биринде, урматтуу мусулман туугандар, Умар радиаллаху аслам деген кызматчысы менен кечке маал кечинде Мединаны кыдырып сырттарына чыгат. Умардын адаты ушундай болчу. Шаарды элдер уктап атканда кыдырат болчу. Кечкисин кыдырат эле да. Адамдар кандай, абалдары кандай, элдер эмне болуп атат, шаарда эмне болуп атат деп кыдырып жүрөт болчу. Анан күндөрдүн биринде Мединанын сыртында жүрсө, Аслам деген кызматчысы менен бир жерде от күйүү, отундай жалында от чыгат. Бул кандай от болду экен? Шаардын сыртында. Деп бир ал жакындап барса, оттун үстүндө бир казан турат, кайнап атат. Анан Умар баягы кызматчысы менен отко бир аз жакындады. Караса, казанын жанында бир аял казандын ары бери мындай ичин аралаштырып атты да. Эй, жарыктын эзи, жакындасак болобу деди. Умар уруксат сурап. Келиңиз болот деди баягы аял. Анан наракта баягы аялга жаш балдар бутуна тырмышып, ыйлап тырмышып атат аялга. Ачкалыкта. Анан Умар аялдан сурады: эмне болду түндө ушундай абалда отурасыңар? Казан эмне болду кайнап атат? Балдарга эмне болгон? Тырмышып, чыйрыкташып, баягы чыйылдыкташып ыйлашып атат. Балдар курсак ачкандыктан уктай албагандан ушундай абалга түштү деди да. Умар аялы казан ичин көргөн жок. Андай болсо казандагы тамактан бербейсиңби, тойгузгунда уктатпайсыңбы деди. Дегенде аял казанын ичинде эчтеке жок, болгон таш бар деди да. Балдарды бир аз соротуш үчүн тамак бышап аткан деген мааниден ары бери жөнүнө ташты аралаштырып атам деген да. Умар бизди эстен чыгарып койду деген. Ошондо баягы Умар жана айтат: Умар силерди каяктан билмек эле деген. Силердин ушундай абалга түшүп калган Умар каяктан билмек эле деген. Дегенде баягы аял айтат да: Аллах ага жоопкерчиликти берди. Ал бизден гаплетте калып кетти, бизди байкабай гаплетте калып кетти, Умар өзү Аллах өзү билет деген да. Ошол сөздү укканда Умар дароо шашып жөнөдүк дейт. Баягы Аслам кызматчысы айтат. Жөн эле баскан жокпуз. Казынага шашып жөнөдүк дейт да, ушунчалык. Шашып барып, бир канча май, бир канча ун алды дагы: эй Аслам, артыма жолума көтөргүн деди, көтөргүзгүн деди. Эй момундардын амири, бериңиз, мен көтөрөйүн деди. Эй Аслам, кыяматта менин күнөөмдү да сен көтөрөсүңбү дейт. Артыма артып кой, мен көтөрөм, өзүң алып барам деди. Артына көтөрүп барып, унду салып, майды салып аралаштырып, баягы Аслам кызматчысы айтат: от жакшы күйбөй айткан экен, Умардын сакалы өзүндөй коюу чоң болгон да. Отту жата калып үйлөп бит. Баягы түтүн сакалдын арадан чыгып атканын мен көрдүм деген да. Тамакты бышырып акырында. Андан кийин аял табак алып келди, ошол табакка салып балдарга берди, курсагын тойгузду, аял жеди. Андан кийин Умар баягы аялга ушундай ишти кылган баягы аял айтат: Умардан көрү башчы болгонго сен татыктуу экенсиң деди да. Умар тааныган жок аял. Билбейт эле. Ал учурда ушундай эле интернет, мындай телевизордо, газета жок да. Умардан көрү баштыкка сен татыктуу экенсиң деди да. Умар аялга айтат: эртең ошол момундардын амирине бар, ошол жерде мени табазын көрөсүң деди да. Анан Умар Аслам айтат:
Умар экөөбүз бир аз нарыга кеттик. Барып, кичине басып барганда Умар айтат: "Бир аз токто, карайлычы" деди. Алыстап барып караса, баягы жаш балдар курсагы тойду, жакшы, нары бери күлүп, жайнап, чуркап, ойношуп атат. Умар рахат алды. Ушулардын ыйлап атканын көрүп, ушуларды кайра ушундай абалга жеткирмейинче кетким келбеди эле деди. Алхамдулилlah, Аллах мага мүмкүнчүлүк берди, кетти. Урматтуу мусулмандар, айтайын деген маселе. Пайгамбар жана айткандай эле, ар дайым жакшылыкта жүргөн адам, кол ачык болгон адам, адилеттүү болгон адамды элдер жакшы көрөт да. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи сөзүн айтат. Вахлуна. Үчүнчүсү. Варожулун, биринчисин айттык, башчылар дедик. Экинчиси, варожулун рахимун ракил калб лекулли зи курба ва муслим. Экинчиси, жакындарына, мусулмандарга жүрөгү жумшак, мээримдүү болгон адам, бейиштик сыпаттары болгон адамдардын бири деди. Демек, эң эле биринчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи деди, мээримдүү, жүрөгү ачык, кең. Элдер көргөндө бай корс, орой, мерз, мындай эмес да, жумшак, жылмайган, жакшы. Эң эле биринчи зил курба дейт Пайгамбар. Жакындарына, туугандарына дейт. Демек, туугандык мамиле бекем болуш керек. Туугандар менен ар дайым мамилени улаш керек. Экинчиси, бардык мусулмандарга деди. Бөлбөйт. Улутуна карап бөлбөйт, жерине карап бөлбөйт, шаарына карап бөлбөйт, намысына, башка жерине карап бөлбөйт, жылына, жашына карап бөлбөйт. Баарына мээрим төккөн мусулман жөнүндө айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Үчүнчүсүн айтат: "Ва афифу мутаафиф зу аял". Үчүнчүсү, муктаж болсо да адамдардан суранбаган, үй бүлөсүн таза, адал рызкы менен баккан адам деди. Демек, урматтуу мусулман туугандар, ар дайым сурангандыкты ислам кайтарып келген да. Суранба, өзүңдө бар каниет кыл, ошого канаат кыл, сабыр кыл, ошо менен жаша. Колуңан келишинче аракетин кыл, Аллах берген менен сабыр кылып жаша деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул 3 түрү адамды бейиштин сыпаттары деди. Ушул 3 түрлүү сыпат, урматтуу мусулман туугандар, ушул жерде отурган биздин да колубуздан келе турган сыпаттардын бири. Биз да адилеттүү болсок болот. Биз дагы кол ачыктык кылсак болот. Биз дагы жакшылыктын үстүндө жүрсөк болот. Биз дагы мусулмандарга ырайымдуу болсок болот. Биз дагы мусулмандарга мээримдүү болсок болот. Биз дагы туугандар менен мамилени чыңдап бекем болсок болот. Жана ошондой эле кокус Аллах рызкын бир аз азыраак кылган болсо, сабыр кылып жашасак колдон келет. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап айтат: "Вахлунар хамса", тозокко кирген адамдардын 5 сыпаты бар бул үйдө. Эң эле биринчисин ад-даиф аллази ла забра лаху аллазина хум фикум таба. Эң эле биринчиси ад-даиф аллази ла забра лаху. Жамандыктан тыя тургандай парасаты, багым парасы жок, акыл жок адам деди да. Демек, урматтуу мусулман туугандар, Аллах бизге акылды берген неге? Жамандык менен жакшылыкты айырмалаш үчүн берген. Бул жаман, бул жакшы, бул сооп, бул күнөө, бул бейишке алып барат, бул тозок алып барат деп акылды ажыратыш үчүн Аллах берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: тозокко бара турган адамдардын сыпаттарынын бири акылы бар болуп туруп дагы күнөөдөн тосулмаган адам деди. Акыл ушул күнөө, ушул жаман иш экенин билдирбеген адам. Ушул нерсе элге, журтка, коңшуга, өзүнө, ата-энесине, бала чакасына зыян берет экенин билбей турган акыл. Ушундай жаман иштерден тоспой турган акыл деди. Демек, урматтуу мусулман туугандар, Аллах Таала акылды берди. Аллах Таала адамдарды акыл менен айбандардан бийик кылды. Айбандарда да көз бар, айбандарда да кулак бар, аларда да бут бар, кооп жүрө турган нерселер бар. Бизде бар нерсенин көпчүлүгү аларда да бар. Бирок бизде бар болгон бир нерсе акыл аларда жок. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Аллазина хум фикум таба ла ятбауна ахлан ва ла малан", жана араңарда жүргөн, же үй бүлө кура албаган, же адалдан рызкы таба албаган адамдар деди. Демек, урматтуу мусулман туугандар, үй бүлө куруу өзүнчө бир чоң неамат, жакшылык да. Үй бүлө болуштук. Исламда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдар дүйнөдө мага жакшы көргөн нерселер аялдар деген да. Демек, мусулман адам үй бүлө күтүш керек, үйлөнүш керек, жүрө бербеш керек да, бойдок болуп 30, 35 да 40 паланча түгүнчө. Колдон келишинче эртелетиш керек. Кызы да колдон келишинче эки жагы бүттүбү, даярбы, адеп аклагы жакшыбы турмушка бериш керек. Пайгамбар айтат: үй бүлө күтө албаган адам жана ошондой эле үй бүлөсүн таза ырыскыдан байлык топтой албаган адам дагы 5 тозоктук сыпаттардан дедим да. Демек, топтогон байлыгы таза болуш керек, адал болуш керек да. Эптеп септеп эле кой алайын, эл алып атат, мен да алайын деп эле барып жанталашып ала бербеш керек. Урматтуу мусулман туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин сөзүн айтат: "Вал хойн аллази ла яхфа лаху тамаун ва ин дакка илля ханаху". Жана ошондой эле көп болсун, аз болсун, анызына карабастан кандай бир нерсени сага аманат кылсаң, дароо кыянат кылган адамдар деди да. Кээ бир адамдар бар, кичинекей нерсени секрет айтып койсоң деле дароо жай берет да.
Чоң нерсени айтсаң, тем более андан бетер жай көрөт. Демек, урматтуу мусулман туугандар, адамдар менен мамиле кылганда карап мамиле кыл деген сөз. Адамдар сага айткан нерсесине кыянат кылбагын, аманатка бекем бол дейт. Майда нерсе болсун дейт, чоң нерсе болсун, айырмалык жок. Жай жүргөн адамдар бар, бул тозок адамдардын сыпаттары дейт пайгамбар. Демек, урматтуу мусулман туугандар, эгер бизге бирөө келип бир нерсени айт, аманат болгон болсо, өзгөчө үй бүлө маселе, өзгөчө ортодогу мамиле, ортодо сауда саттык, же болбосо башка бир мамиле аманат айтты, демек калыш керек ошол жерде. Эгер аманат деген болсо да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө айтат: "Ва ражулун ла юсбиху ва ла юмси илля ва хува юхадику нахлик ва малик." Кээ бир адамдар бар, таң атпазын, кеч кирбезин дейт. Алар сенин үй бүлөң тууралуу, сенин үй бүлөң тууралуу сага зыян жеткирген аракет көргөн адамдар бар, жана мал мүлкүңө бузукулук жеткирген аракетин көргөн адамдар бар. Ушундай адамдарда тозоктук адамдын сыпаттарынан дейм да. Демек, урматтуу мусулман туугандар, чөйрө тандаганда, дос тандаганда, мамиле кылганда сага көзү түз адамдар менен мамиле кылган аракет кылыш керек да. Сени көрө албаган, сени ийгилигиңе көрө албастык кылган, ийгилигиңин ичине батпаган, сен болуп кеткениңди көргүзү келбеген адамдар менен эмес. Сен өзүңө, үй бүлөңө, бала чакаңа, мал мүлкүңө зыян бербеген адамдар менен мамиле кыл. Чөйрөңдү кара, өзгөрт, ошолорго таасир бер сен. Өзүң эгер ыймандуу болсоң, чөйрө андай болот, демек таасир бер, жеткир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Сахаби риwayat кылган сахаби айтат: "Ва закарал бухри аул казиб." Төртүнчүсү эзиме чыгып кетти дейт. Пайгамбарыбыз же сараң адамды айтты, же жалганчы адамды айтты. Тозокко кире турган адамдардын сыпаттарынан дейт. Экөөнүн бирөөнү айтты. Анан бешинчиси вашинзир аль-фахаш, тили жаман болгон бузуку адам dedi. Демек, урматтуу мусулман туугандар, ушул 5 сыпат тозокко кирчү адамдардын сыпаттарынан экен. Аллах таала бизди ошол сыпаттардын баарынан аруу кылып алыскан болсун. Кийинки бапта, урматтуу мусулман туугандар,